досуңду көрсөт, мен сенин ким экениңди айтам дейт го. Мирбек досубуздай Султанды керек болсо Асель Аяшыбыз да билбесе керек да. Чын-чынына келгенде. Анан эфирден сырткары Мирбек бир жолу ушундай сөз болгон. Экөөбүз мунун келинчеги, Мирбектин келинчеги Асель болуп туруп айтчы, экөөңөр кийин келдиңер биздин жашообузга депчи. Биз экөө каткырып калчу анан. Биз силерге чейин эле бири-бирибизди жакшы билчүк депчи. Кандай жакшы көргөн дос жөнүндө эмнелерди айтасыз? Жана эфирден сырткары ооз басырык кылам, аны айта көрбө деп атты эле. Ошолордун учун чыгарасызбы? Эстей турган бир жакшы күндөрдү эми ортого салыңыз эми. Султан, эмнени айтсам мен? Кайсы бирин айтсам? Эң күлкүлүүсүн айта бергиле. Кайсы жоругуңду айтып берейин деп эле. Тамаша. Жоругуң коргор деп кой. Эми Султан досум жөнүндө айтсам, сөз көп чынында сөз көп. Музыкага аябай жакын. Bunun жүрөгү, жан дүйнөсү, үнүнөн бери бардыгы топ келишкен. Бул ырдаганда чынында жүрөктү эзет. Мен ушуларга чейин баягы бетине айткан эмесмин. Султанды кумирим катары көрөм да. Досум дагы, кумирим дагы. Бул инсан ырдаганда мен башка ырчыларды уккум деле келбей калат. Чынында. Султан өзү деле билет, домбура менен ырдаганда Гүлнөр я дебейсизби? Отуруп ушундай толук балдарданбы? Ушундай балдардан дейсиз. Анан чынында ырдаганда баягы жан дүйнөңдү, жүрөгүңдү толтура ырдайт да. Мен өзү билет, кичинебизден студент кезибизде эле домбурасын колуна алганда эле досум жанагы дастанды ырдап берчи. Кайсы дегенде Султан өзү билет, кара пыйма. Казактын дастаны бар, кара пыйма деген. Ошону олтуруп бир 15 мүнөттүк дастанды деди. Ошону ырдап берет аягына чейин. Музыкага искренний көз караш менен карайт деп атпайсызбы? Бул бир эле музыкага эмес, адамга дагы ушундай карайт да. Искренне караган, бардыгына таза карап, таза мамиле кылган инсан да. Мен ушундай сапаттан жакшы баалайм, билем. Микеп жакшы, Султанды баягы эми бүгүн мактаган эмес, мактанганы келген кишилер экен байкап атабыз. Султан мен башка жагынан уккубуз келип атат да. Токтотпой туралыбы Султан? Мен бул жака келерде эле Акбарда үйрөнүп калды бизге. Мен барып, бул мактап отура берет булар. Карабачкордун баласы болгонуна карабай. Биз барып сүйлөсөк чыңгыз. Биз барып сүйлөсөк, тиги мактанасыңар деп чыгат досум деди. Ушундай кылат элдерге деп айтканбыз да, көрдүң, айткандай эле. Сүйлөгөнүбүз мактангандай болот. Биз чынында эле айтып атабыз. Бунун жанында жүрүп көрүш керек эле да, көп нерселерди. Жашыл Мазда менен далай жүрдүңөр да. Жашыл Мазда менен, бир кызык нерсени айтып берейин. Мына. Жашыл Маздасын. Кажыра сен айткандай жашыл Маздасын жаңа алдык. Өзүнөн угабыз азыр. Жаңа алдык. Нарынга барып концертибизди коюп, анан кайра бер көздөй кайтып келатабыз. Анан мен Союздун акыркыларынанмын деп. Бун жанымдамын да. Жанымда отуруп келаткам. Анан Союз көрүп калган балага да. Көзүм илип уктап кетиптирмин. Долондун чокузуна келип турбуз да. Анда Долондун чокузда жолу жаза элек болчу, азыр жазалып сонмолуп калбады. Анан шагал жол. Долондун чокузуна келди дагы, бул келип туруп, машинаны өчүрүп туруп, скоростьтон чыгарып коюптур. Бензин экономить этет. Анан скоростьтон чыгарып коюптур, мен машинам даңыр деп эле секирип кылдыйды көздөй кеттик да. Күйүлөм кетели, көзүм ачылды. Не болуп атат десем эле, досум, не кылам? Ну, кеп баратат деди. Тормуз тос десем, тормуз иштебей атат десем. Машинаны өчүрүп койгон, тормуз иштебей калды. Жүргүз дедим. Жүргүзтүрүп эле бирге салдым машина. Машинам оңдой барып туруп турганда мондай. Токтоп калды. Анан, досум, не кылдың бул? Десем, мен баягы аталарыбыз ылдыйга накатка машинаны өчүрүп койчу эле го, мен ошентип өчүрүп койгом деди. Болбосо ашын чокузунан машинаны өчүрүп атат деди. Папашанын компенсатору бар эле да. Анан эмне десе бензин эконом болот деди. Анан мындай бир ылдый болгон жерлерге келгенде катуу күйүлөнүп кетип анан өчүрүп койчу да. Көрчүм да. Ошону кылып аткан кезинде.